Ассаламу алейкум. Мен видеоға ассаламу алейкум деп айтсам, сіздер осы ат салам, қат салам, мат салам деп аябай шылдыңды атасыңар. Мен сіздер түшінем, кечіріп қойғыла. Ақылмандар көп. Мен жұмыштармен жүрем. Поэтому мен комментарийме жазғандарға жолға ал дегендерге бір жұмадан кейін қолым бошогондо, может быть, сориентируюсь, сообщу дегенде азыр мен деген. Так, Кремльде, Лубянка, Замосква речный жакта жүрөм. Кайсы көпүрө дейт нам. Вот здесь бияқта. Так, кызым менен кошо келгем, кызымдын иштеген Аврора деген немеге келдим. Кызым кирип кетти офисине. Поэтому жашоо ушундай. Анан тиги силер мен түшүндүм эмнеге постоянно комментарийге жазасыңар да. Биз суктанабыз, порядок, тазалыкка карагылачы. Бул Союздан кийин деградация полнейший болуп турду биякчы. Не только СНГ дегенде бул. Муну мурун столица СССР деп айтчы. Прям мындай столицаны деп мен столица деп айта албайм, конечно. Столицада мындай болбош керек. Но не я имею право судить дегенде, не мне судить деген. Но если буну деген японецтер көрсө, алар деген чалкасынан түшөт. Аман эсен жолсун карагылачы. Аракты ичип таштайт экен, бөтөлкөлөр таштайт экен. Мына бул деген айтып, бул оңолбойт, балдар. Бул жанакы мен тиги Японияда кичке балдардын школага бараткан тартып атпаймынбы? Ошондо мен айтып атпаймынбы, кандай порядокко үйрөтөт депчи буну. Тиги бала чакадан баштап, детский садтан баштап үйрөтүш керек. Антибиотик десе болбойт. Ладно, мен налып эле коеюн, барга жакшы ден соолук, рахмат. Давайте. Так. Павелецкий вокзал дейт.